сүйлөгөн сөзүмөн же болбосо жүрүм турумуман мага эч акча сотко беришмек. Мындай эле балыктай болуп эле отуруш керек экен да, мындай 5 жыл отурушум керек экен ошол жерде. Микрофонго да сүйлөшүм керек экен жанагы. Мага мындагы дейчи. Тараштын. Депутаттыкка жаңы келип, бир жарым жыл болуп калганда абдан катуу депрессияга кирген мен. Чыган журналисттер болгон мага чейиндиречи. Бирок алар менин деңгээлиме жеткен жок да. Эмне себептен? Акчага сатылып кеткен ортодо. Мен бүт мектептерди текшерип чыгам. Биякта коррупция бар, булар жейт акча. Алдыдагы шайлоого катышасызбы? Качам. Бийликтин да иштеген жумуштары мен абдан канааттандырды. Сизге аткаруу бийлигинен кызмат сунушталса барасызбы? Деп чечкен эчтеке жок. Ой толтура. Толтура. Болжолду. Сахардан бери бүт элек деле карыздарым бар. Көрүүчүлөрүбүзгө кайрадан жалындуу салам айтабыз. Бишкектеги студиябыздан бүгүн да бизде коногубуз бар, адаттагыдан өзгөчө. Буга чейин жылдыздарды, ырчыларды, актерлорду чакырган болсок, бул ирет саясатчы Нисахыр долбоорунун негиздөөчүсү, 7-чакырылыштын депутаты Эрулан Кокулов мырзаны чакырдык. Ассаламу алейкум Дайыржан, кош келипсиз. Сиз менен маекке келишкенден кийин баягы даярданып баштаганда эле азыр эми көпчүлүк маалыматты социалдык тармактардан издеп калдык да. Анан YouTube'дан издеп калдык. Эрулан Кокулов деп жазсак эле темаларында жалаң Эрулан Кокулов урушту, Эрулан Кокулов муну менен чырга келди, Эрулан Кокулов барып мени менен ызы-чуу салды деген темалар коюлат экен да, жалаң элечи. Неден улам деп ойлойсуз? Биринчиден ошондой немелерди жакшы көрүшөт. YouTube'да силер деле ошо жазганда Эрулан Алпарушин чабийди деп жазсаңар, мен көбүрөөк просмотр алат да. Экинчиден бул мен менен маектешкен көп адамдардын баягы элге кызмат кылбагандыгынан, коррупцияга малынгандыгынан, жана көптөгөн башка ошол биздин келечекке тоскоол кылып аткан адамдар менен көбүрөөк сүйлөшөм мен. Мен мисалы сиз менен ушул маекте азыр жакшынакай эле сүйлөшөбүз экөөбүзчү. Мен сизге эчтеке дебейм, сиз мага эчтеке дебейсиз. Анткени сиз мен үчүн, менин элим үчүн, мындайча айтканда, мен үчүн мага эч кандай мындай жат нерселер кылып аткан адам эмессиз да. Ошон үчүн азыр экөөбүздүн маегибиз жакшы болот. Бирок эгер бир нерсе кылып менин элимди алдап, же болбосо коррупцияга малынып, же болбосо бир какой-либо бир кызматка келип туруп, бирок элим үчүн иштебей атса, анда албетте урушушат менден. Мен анан кийин эми бүт эле интернеттеги нерселердин баары эле бул менин рабочий процесстерим да, жумуш иштеп аткан нерселерим да. Ошол себептен ошондой болуп калат го деп ойлойм да. Анан көбү баягы маңызсыз да жаза бергендер. Жөн эле YouTube'га кирип туруп, мен кээде өзүм деле көрөм. Көрсүн деп эле. Эрулан Кокулов менен кайсы бир саясатчы кайма-айтышып кетти дейт да, анан кийин. Анан ким менен кайма-айтышып кеттим деп туруп кирсем, башынан баштап аягына чейин мен жокмун да. Жөн эле менин сүрөтүмдү коюп койгон. Ошентип отуруп дагы бир аз рейтингдер түшүп кетти окшойт негизиненчи. Анткени мурун эми Эрулан Кокулов деп жазган немелердин баары көрүлө берчү да YouTube'да, мен байкачумун. Азыр болсо азыраак көрүлүп калды. Анткени ошол рейтинг түшүрдү окшойт да, жана калп айтып жазгандар. Эми негизинен эле бир адамдын мээнети менен, бир адамдын кылып аткан эмгеги менен антип пайдаланып, өзүңөрдүн каналдарыңарды өстүрүп, анан элди да алдап, бул күнөө да. Мыйзам чегинде жооп берсе да болот буга, мыйзам чегинде да жооп тартса болот. Эми бирок билесиңер да, майда шүйдө үчүн эч ким мыйзам жооп тартпайт, силер да ошон үчүн колдоносуңар. Бирок бул күнөө, элдин астында күнөө, Кудайдын астында күнөө, бул күнөө да, ачыгын айтып кетиш керек. Негизи эле ушундай бир кайсыл бир айыл өкмөткө же болбосо мэрияга барганда баягы тартылган тасмалардын социалдык тармактарга аябай бир сочный, маанилүү жерлери чагылдырылат да. Сиз негизи барганда кандай маанайда барасыз ал жактарга? Алдын ала билип барасызбы? Мен ар дайым барганда ушундай маанай менен барам. Ушул бүгүнкү бараткан адамым жакшы иштеген адам болсо экен. Ушул менен күлүп жайнап туруп эле сүйлөшүп эле бир кетсек экен депчи. Бирок тилекке каршы мен баратканда эле билем да, коррупционерби же коррупционер эмеспи, жакшы иштеп атабы же жаман иштеп атабы. Мен өзүм барбайм да. Мындайча айтканда, мен чыгып эле мынтип эле басып эле кете бермек белем. Мага айтышат. Алдын ала билейм. Алдын ала билем мен эмне жөнүндө экен. Ошол да туура эмес болуп калса экен деп барасың, баягы мындай
бир өзүңө бир надежда берип барасың да, ушундай болбосо экен депчи, бирок болбой эле ошондой болуп чыгат да баары бирчи. Тилекке каршы, ооба мен жумушум ошондой. Элим үчүн бирөө сүйлөш керек. Бул биринчиден баары эле балыктай болуп, акчанын артына жасын алып отура бербеш керек. Билип атасыңар болуш керек мен эмне жөнүндө айтып аткам. Бул биринчиден. Экинчиден, ушул акыйкатсыздыкты токтотушубуз керек да. Мисалы, көчөгүн эле бир мындай акылдуу эле кыргыздын жараны аябай начар нерсени жазып турбайбы, мен таласка барганым боюнчачы. Бөлүшүп коюптур. Эрлан хайп анан андай мындай. Эми алар ишин толук алып каралбайатса, возможно, коррупцияга да тиешеси бар болсо, азыр мисалы азыр аякта неме ГКМБ текшерүүнү баштады уже. Мен ойлойм чыгат. Мен билем да просто примерно чыгат аяктачы. Текшерүүнүн бекат. Анан негедир күнөөлүү мен болуп чыгып атам да, жана Мирбек Атабековдун мындай комментарий берип коем мен дагы ошондо күнөөнүн баары мендеби депчи. Азыр сиз туура айттыңыз, баягы көбүнчө Facebook'та сиз тууралуу атайын пост жазгандардын бир нечесин мен да окуп чыктым. Ушул сиз барган жерлерди баягы мисал келтирип, сиз айтып өткөн Таластагы окуяны мисал келтирип, атайын шайлоо жакындап атат, ушунун алдындагы хайп дегендер бар. Ага кошумча эми ушундай кызматта болгондон кийин этиканы бир аз сактаса болмок дегендер бар. Аябай кыйкыруу эмес, болбосо бир аша чаппай сүйлөсө болмок деген пикирлерди айткандар бар да. Ушуларга сиз кандай жооп берет элеңиз? Же сиз айткан кишилерге ушул сиздин томдон башка сөз менен сүйлөшүү мүмкүн эмеспи? Мындай да, карапайым калкым билет да. Мисалы, ошол эле гос учрежденияларга барганда алар деле барат да, айыл өкмөттөрүнө барат, жанагындай бир справка билишет да. Бул шарт ушундай сүйлөшкөнчү. Мен айтып атпаймынбы, эгер силер коррупционер болсоңор, эгер силер жумушуңарды так аткара албасаңар, мен ушундай эле сүйлөшөм. Бирок бул сүйлөшүүдө эч кандай этика бузулбай эле жана мыйзам чегинен мен чыкпай элем. Анан жөн эле билип билбей эле анан этика, анан кийин мыйзам, анан ушундай сыяктуу нерселерди айтып берген кээ бир адамдар бар, жөн эле тилде сөөк жоктой эле сүйлөй бергенчи. Ал жерде эгер мен этикадан чыга турган болсом, сүйлөгөн сөзүмөн же болбосо жүрүм турумуман мага эч жак сотко беришмек. Сотко берип, сот утуп да алсын мага, эгер чындап эле ошондой болсочу. Мен өзүм ушул элге таанымал болгондон баштап мен мыйзамды айтып келем. Өзүңүздө болобу мындай, ушул жерде аша чабып кеттим окшойт же? Жок. Андай болбойт. Ушундай адамдар менен только ушундай сүйлөшүш керек. Силер деле, урматтуу көрүүчүлөр, жанагындай бир паспортный столго барганда же бир жерге барганда урушуп кетип атпайсыңарбы, туурабы? Мен ага караганда урушпай элемин да. Мен ага караганда мыйзам чегинде талаптарды аткаргыла деп неме кылып атпаймынбы? Требование коюп атпаймынбы? Мен аны неметпей элем да, мен аны сөкпөй элемин, мен аны немес иштебей атабы? Иштебей атат деп айт. Мындай да, Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктарын биз билишибиз керек. Мындай болуп калган экен да элдердин арасындачы. Баягы Жогорку Кеңешке ар кайсы бизнесмендер келе берип, ар кайсы байлар келе берип, элди алдап, калпайтып келе берип, биз ушундай нерсеге көнүп калыптырбыз. Жогорку Кеңештин депутаты жөн эле мындай эле балыктай болуп отуруш керек экен да. Мындай 5 жыл отурушум керек экен ошол жерде. Микрофонго да сүйлөшүм керек экен, жанагы процедурный да албашым керек экен. Ошол жерде жөн эле ооба макул деп отура беришим керек экен да. Анан кийин бир 4 мыйзам, 5 мыйзам жазышым керек экен. Жок, депутаттын, именно Жогорку Кеңештин депутатынын көп ыйгарым укуктарды камтыйт да бул немечи. Бул деген мисалы элдин атынан сүйлөй алган Жогорку Кеңеш деп айтып атпайбы? Депутаттар деп эле айтып атпайбы? Мисалычы. Эл өкүлү деп. Эл өкүлү элдин атынан сүйлөй алат депчи. Бул элестетип атасызбы? Бул кандай чоң даража. Сен элдин атынан сүйлөй аласың. Анан бир начар адамдар ушундай нерсеге көнүп алыптыр, бир балыктай болгон депутаттарды шайлап келип атат акчасыначы. Биздин жерибизден, ушул биздин элибизден деп туруп бир айланайын же өздөрү бир чоң болсочу, өздөрү бир 7 миллион эле калк. Сиз да кыргызсыз, мен да кыргызмын. Бул операторубуз да кыргыз, биякта отурганчы мындай үчөөбүз да бөлүнүп алсак болот да азырчы. Мисалы сиз каяктан болосуз деп суроо берем азыр. Сиз тияктан турбайсызбы деп. Сиз каяктан болосуз? Бул бияктан болот. Болду, бөлүп коймунчу. 7 миллион калкпыз дейт. Ушул жерде бир балыктарды алып келип отургузушат. Алар же сүйлөйт, же неметпейт, 5 жыл жөнүндө отурат.
Анан Мирбек досум ырдагандай болуп, ошондо күнөөнүн баары менде болуп коюп, мен отурам да биякта. Иштеген адам, мындай өзүн акылдуу сезген адамдар Кыргызстандачы мындай жиндидей жакка түртүшөт да элдичи. Мындай туура эмес жакка түртөт да. Мен айтып атпаймынбы, эми ошол биз баягы таластан баштабадыкпы? Эми алар иштебей атса, анан кийин мен барып, эмне иштебей атасыңар деген мен күнөөлүү болуп чыгып атам да, мындайча айтканда. Бүт ал таласта эле эмес, бүт жерде баягы токмоктун мэрі менен да ошондой болгон, мен кайра күнөөлүү болгом. Мен ар дайым түшүндүрүп келем, туугандар, айланайын, мен Токмокто жашабайм, мен Таласта жашабайм, мен Көлдө жашабайм, Нарында жашабайм, Баткенде жашабайм, Ошто жашабайм, Жалал Абадта жашабайм. Мен аяка баратсам, демек ал жерде бир кыйтыр туура эмес иштер болуп атат. Демек мен барышым керек. Алдын ала ошого ишенимдүү болуп анан барасыз. Албетте. Түшүнүктүү. Азыр өзүңүз рейтинг жөнүндө да айтып өттүңүз. Негизи эле эми ар ким ар түрдүү баягы жеткирсе, сиз айткандардычы, элдин арасында да бир ой өзгөргөндөр болот экен да. Негизи ушул рейтинг деген темага сиз ойлоносузбу? Жок. Такыр. Мындай да, чындап келгенде мен көп нерсеге убактым жок. Мисалы мен бүгүн качанчы неме? 18 сентябрь. Мен көбүнчө коллегаларым азыркы маалда жантылашып, өздөрүнүн айыл аймактарына барып, ошол агитаторлорду алып, ошол жерге барып кыйраттык, биз муну салдык, биз тигини салдык, биз жолду оңдодук деп кайта ал нерсе алардын жумушуна кирбейт. Ошондо дагы ошентип чуркап жүрүшөт. Мен ага дагы убактым жок да. Шайлоону ойлонуп, антимкенге да убактым жок. Иштеш керек. Бул деген мындай да, бул биринчи Кудайдан, анан элден да. Биринчи Кудай берди, андан кийин эл шайлап берди да. Ошол себептен бул нерселер менен көп ойнобош керек деп ойлойм. Азыр сиз айтып өткөндөй баягы айрыкча аймактардагы ушул мамлекеттик кызматкерлердин мамилелерин айтайын, жөнөкөй жарандаргачы. Сиз эми депутат болуп баратасыз. Жеке биз да кабылганбыз андай учурларга. Айла жок кыйкырыш керек болот, бир аз урушуш керек болот, укугуңуз коргонгочу. Бирок биз бир аз билген үчүн ошонун талашабыз, бирок жөнөкөй, момун, жобош элге моюнга алыш керек. Элеттерде ушул мамлекеттик кызматкерлердин мамилеси аябай эле начар да. Бишкекке салыштырмалуу. Ушуну кантип жолго салса болот? Ким көзөмөлдөш керек? Ушул эле бир эле жол бар. Ошо Эрлан Кокулов чыгып алып, ар бир менен кыргызча керек. Мындай да, Нисахар маалын баштаганда мен ушул эле сөздөрдү уккам. Мен бул сөздөрдөн мындай неметпейм. Просто батыраак токтоткум келет да бул сөздөрдүчү, бирок бул сөздөрдөн жалтанып, жашынып, коркуп антиппейм. Жанагы мен жамандап аткандарданчы. Просто тилекке каршы башка адамдардын да оюн бузуп атышат да, жаш адамдардын дачы, буларчы. Бирок Нисахар долбоор мен үчүн практика, эл үчүн деле практика болуп калса керек булчу. Ошону көрүп туруп деле түшүнсө болот, бир адам оңдой алат. Оңдой алат. Просто чача карат, ден соолугуна бир аз кетет, бирок оңдой алат. Азыр аябай актуалдуу болуп аткан темага өтөлү. Ошол азыркы жогорку кеңештин өзүн өзү таркатуу боюнча. Аз эле калды окшойт, көп болсо бир жуманын ичинде бул тарайт окшойсуздар, Негизи сиз бул маалыматты качан уктуңуз, ушул күндө таркайт деген? Жок, негизи мурунтан эле башталган да бул. 1 жыл болду окшойт. Анан тарабайт, анан тарабайт болуп баягы бушак сөздөр айтылып туруп, бирок көчө күнү анын айтылды. Спикер айтты немеден, парламенттен. Ушул жогорку кеңештен да сиз баягы спикерге өзүңүз айттыңыз эле, таратылбайт мөөнөтүнөн мурда деп. Бул да баягы ютубка чыкты, спикер менен чырдашты, урушту деген сыяктуу темалар мененчи. Негизи кандай кабыл алдыңыз? Азыркы учурда тараганга негиз бар беле? Негиз тараганга бул азыркы айтылып аткан негиз, азыр баягы шайлоолор мындай болуп калат экен, тигиндей болуп калат экен деп неме тутпай, ал негизди мен кабыл албайм. Негиз деген самороспуск болуш үчүн негиз бул парламент жакшы иштей албай коюш керек да негизинен. Ошол эле негиз болуп атат да. Анан булар билбейм, жакшы иштей албай коюп эле анан кийин ошол президенттикке такап эле тарып атышат окшойт негизичи. Анан кийин мага мен эл шайлаган, мен добуштарды сатып алган депутаттар үчүн жеңил окшойт деп койдум мен. Ошентип кетип калып, кайра келе беришчи. Мен үчүн ал жеңил эмес, айтып берем эмне экенин. Анткени мен үчүн чын жүрөктөн шайлаган да, шайлоочуларымчы. Мен алардын шайлоосун мындай каалагандай эле
мен азыр кетип калам, анан кайра келип алам дегенге мен акым жок да. Мисалы депутаттыкка жаңы келип бир жарым жыл болуп калганда абдан катуу депрессияга кирген менчи. Анткени жумуш оор болуп, баягы башка немеге өтүп, анан кийин жанагы сатылмаш журналисттер да жөн жерден эле туруп эле жамандап турушtu менчи. Мен эчтеке кыла элек деле калп айтышып. Кадимкидей калп айткандар да болду арасындачы. Анан кийин жиним келип, баягы өзүм же немесин таап албай, тыгын таап албайтсам, өзүм жогорку кеңешке жаңы келсем, депутат жаңы болсо, анан ошентип тияңын сокулап, бияңын сокулуп атса, иштеште керек болуп атат. Биякта Нисахарды дагы Умарга өткөрүп бериш керек болуп атат. Ушул баш оор абдан көп болду да. Бир маалда эми албетте ойлор кеткен, адам экенсиң, пенде экенсиң, баары ойлор кетет экен. Жыйыштырып эле салбаймбы дегенчи. Тынч эле жашабаймбы депчи, мага эле керекпи деген ойлор келет экен эми албетте, ал пенде экенсиң да эми. Ошол ойлорду башка кандай ойлор жеңип кетти же эмне жеңип кетти? Ошол эле. Мен элдин алдында милдеттүүмүн. Бул деген неме эмес, бул мен каалаган, мен бир байдын баласы эмесмин. Мен бул жерди сатып алган эмесмин, же болбосо атаман калган эмес бул жер. Бул жерге элим терең ишенип, мага добуш берип туруп шайлап алып келип отургузган жерде. Ошол себептен мен андай ой, ошо бир жолу болду. Ошол ой, анан ошол менен токтоду да, башка болгон жок. Анан кийин уже элим үчүн, жерим үчүн деп аттанып алган адамга деле негизинен эле оор болуп калат. Мындай да канча баланын атын Эрлан койдум мисалы Кыргызстандачы. Канча балага айтып аткандай мына болсоң Эрландай бол деген деле сөздөр чыгып атат да мисалчы. Анан кийин ошончону алып туруп анан бир болбогон нерсе үчүн мен буза албайм да. Чындап айтайын. Ошол себептен мен каршы элемин булардын тарашына. Бирок эми тарашсын. Сизге сунуш болгон жокпу баягы кол топтоо учурунда? Сен да колдойсуң деп билип эле жакынлашкан жок. Спикер айтпады, ак карга дебеди. Ачык эле айтпады. Мен ак каргамын. Мен менен көп мындай кыргызча сүйлөшө берсе болбойт. Мен менен мыйзам чегинде сүйлөш керек. Мен эч кимге, мен алдын ала айтам. Мен жумуш аткарып атканда эч кимдин иниси эмесмин, эч ким байкеси эмесмин, эч ким баласы эмесмин, эч кимдин атасы эмесмин. Мен жумуш аткарып аткан маалда мен элимдин өкүлүмүн. Ошол себептен мага андай нерселер көп келбейт. Негизи вообще эле келбейт, көп эмес. Анан баягы баарын айтып кетейин деген, азыркы сөздү жакшы айтып кеттим, ошон үчүн кошулуп кетейин деп атам. Дагы бир жолу мен иштеп аткан маалда мен деген эл өкүлүмүн болду. Мен элимдин эле немесин колдойм. Мен элимдин эле талабын талашсам, жана элимдин укугун коргойм да. Мен жумуш маалда мен эл өкүлүмүн. Негизи эле күнүгө эле көчөдөн деле көрүп калсаңар, анткени кээ бир кыйтыр адамдар бар. Келип ошол эле мага мындай алдап кетейин деп менчи. Могу жер меники болчу да, анан кийин мындай болуп кетти да, анан кийин баягы разборка кылып келсең, вообще мындай аферист болуп чыгат да. Андай эмес, андай эмес. Анан айтам мен, бетиң барбы? Кантип ушундай болуп атасың сен? Бул жөн эле жаткан жер да дейт да. Бул жөн эле жаткан жер эмес, бул мамлекеттик жер. Кандай жатса да. Кандай жатса да. Демек бул менин элимдин жери да. Бул сен жеке менчик кыла албайсың бул жерди. Бул менин элимдин, толук Кыргызстандагы 7 миллион калктын жери бул. Деп айтам да. Например да, пример кичинекей мындай. Анан азыр өзүңүз да айтып өттүңүз, жогорку кеңеш тараш үчүн же эл баглаш керек алардын жумушун начар депчи. Же өздөрү ошого макул болуш керек да. Сиз кандай баа берет элеңиз ошол өзүңүздүн иштеген чакырылыштын депутаттарына, жалпы жогорку кеңешке кандай иштедиңиздер? Тарашсын жана мен элимен терең суранып кетет элем. Бир ушу шайлагылачы бир жакшы адамдардан, жакшы мындай чындап акчасы көптөрдөн эмес, мындай калп айткандардан эмес, мындай чындап элин эчтеп бере тургандардан шайлагылачы. Айдан шайласаңар чыгат дагы көптөгөн дагы кыргыздын жарандары, кыргыздын эр азаматтары, кыргыздын эр азамат кыздары дагы чыгат. Просто силер шайлоо айтпайсыңарбы? Бирөөнү шайлайсыңар, бир мен дагы бир жолу айтып кетейин. Депутат мектеп, больница, жол, полдорду салбайт. Салганга милдеттүү эмес. Ал жалган маалымат. Эгер депутат силерге келип, мына мен жол салып бердим, мен болбосом ушу жол салынмак эмес, мен больница салып бердим, мен болбосом бул больница салынмак эмес деген сөздөр, бул жалган сөздөр. Алар деген планга кирет.
Алар планга кирет. Салына турган нерсе депутат барбы, жокпу салынат да. Депутаттын иши таптакыр башка нерсе. Барып эле калып айтып беришет. Анан жана чайлар башталды азырчы. Айланайын аксакалдар, аталар, апалар, ошо чайга барбай эле койгулачы айланайын. Азыр чай бар го. Мурунку малдарда чай жок, малдарда барчу болуш керек. Азыр чай бар да. Барбагачы жана бир жылкы союгандан кийин, бир уй союгандан кийин, баргандан кийин бир кандидат чай берип тур деген жерлерге бир депутат же кандидат. Деген менен азыркы шайлоо системасы округ болуп бөлүнүп калбады. Ошол көбүрөөк ошол округдардагы байлардын, бизнесмендердин кайсы бир деңгээлде балким мыйзам чыгарылбаса да ошол жака таасири барлардын гана келишине шарт түзүп койгон жокпу? Түзүп койду. Мен бул мыйзамга каршы болгом башынан эле. Мен азыркыга чейин жакшы түшүнө албай атам, эмне себептен президент кол коюп берди да бул мыйзамгачы. Бул мыйзам абдан мындай начар мыйзам. Бул эми ошол жергиликтүү байлардын, жергиликтүү жана калпычылардын кете турган жери болуп калышы мүмкүн. Негизинен баягы 2021-жылы ошол шайлоо болгондо, ноябрь айында шайлоо болгондо, мисалы президент абдан жакшы шайлоону өткөрүп берген да. Эми ошондо деле мен кичине мындай азыркыдай эле сомнение болгон, бирок ойлойм эми может быть мунусунда все-таки меники туура эместир депчи, бирок эгер меники туура болуп кала турган болсо анда абдан эле начар эле жакка бараткан болуп калабыз да. Эми азыр 1000 агитаторго уруксат берип койду, 1000 үгүттөөчүгөчү. 1000 үгүттөөчүгө. Эми мисалы мен 1000 үгүттөөчү эмес, мен 5 үгүттөөчү ала албайм мисалы. Мүмкүнчүлүк жок. Мүмкүнчүлүк жок менде. Анан кийин кандай болуп калат? Менде 1000 үгүттөөчү ала албайм мен. Анда сизден ошондой эле мисалы элим үчүн, жерим үчүн иштейм деген балдар, алар мендей болот. Алардын чөнтөгүндө акча болбойт. Элим үчүн, жерим үчүн деген иштейм деген балдар, алар мендей болот. Алардын чөнтөгүндө акча болбойт. Анткени чөнтөгүндө акча бар адам эл үчүн, жер үчүн иштегиси деле келбейт болуш керек деп ойлойм да менчи. Бул максат да, адамдын максаты. Мен эгер акча үчүн иштейм десем, мен акчага эле иштемекмин андачы. Ошондой жактар да бар да. Анда азыр сиз айтып өткөн ошол сизге окшогон, же болбосо элеттерден бири жаштар, же орто муун, улуу муун болсо деле чындап иштейм дегендер, бирок каржылык жактан мүмкүнчүлүгү аз кишилерчи. Ошолор келебиз десе, сиз кандай кеңеш берет элеңиз? Акчалууларды кантип утуп, кантип элге өзүн жеткирип, ушул жогорку кеңешке шайланып келсе болот? Не кылыш керек? Кантип күрөшөсүздөр? Бир адам байлыгы менен көрсөтөт. Бир адам мисалы мен бай эмесмин да, бирок көп байларга караганда неме жашап атпаймынбы? Тоскоосуз жашап атпаймынбы? Ачык айкын жашап атпаймынбы менчи? Неме? Сөз эркиндиги бар менде мисалы. Эркин кыймылдайм мен. Элимди эркин коргойм мен. Бизнесим үчүн коркпойм мен. Же болбосо артында бул бар эле, тигил бар эле деп коркпойм менчи. Ошон үчүн баягы эми ар кандай багаж бар да, багаж. Мисалы бирөөндө ошол багаж акча болсо, ал демек байкуш да. Негизинен байлык меникиндей болуш керек. Ошондо аябай бактылуу болосуңар да. Меникинде элдин колдоосу менен кыргыздын ишеничин актаган адам болуп жүрүш, бул башкача нерсе. Бул мындай түшүндүрүп бере албайсың, ал байлыктан да өтөт да. Ошол себептен менет кылыш керек. Менет кылыш керек. Элди эле жакшы көрсөтүп берсең, мындай болот, мага калп айтпаш керек да. Ошол нерсени баягы депутат болуш үчүн же болбосо бир нерсе кылыш үчүн кылбаш керек. Жөн эле элим үчүн, жерим үчүн мынакей мен кылып атам деп туруп кылып бериш керек да. Анан кийин жөн эле көз боемочулук кылып, анан акча табыш үчүн же болбосо ошол депутаттыкка барыш үчүн кылып аткан болсоң, анда жөн эле кой, токтотуп эле кой. Ал баары бир максатына жетпейт. Мен ар дайым айтып кетем, мага чейин дагы журналисттер болгон. Чыган журналисттер болгон мага чейин делечи. Бирок алар менин деңгээлиме жеткен жок да. Эмне себептен? Акчага сатылып кеткен ортодон. Сизге ушундай азгырыктар болдубу? Сатып алуу аракети же болбосо коркутуу аракети?
Ар дайым болгом да. Жок, азыр болбойт. Азыр айтам, мен баягы немеде бир ушундай немеде маекте айтып койсом аябай катып чыкты ал дагычы. Мен азыр өзүм коркутуп коем го деп. А эми Нисахарда депутаттыкка жаңы келген малдарда эми Нисахарда көп болгон депутаттыкка жаңы келген малды аракет кылып көрүштү. Анан азыр эми мен кээ бирлер айткандай мен аккарганмын азыр. Мен кандай кылып сөз табыш деле. Мен сөз тапкыңар келсе ошол эле. Элимди алдабагыла, акыйкаттыкты айткыла, болду, мен силердин жакын досуңар болуп турам. Мындай сурайынчы, 7-чи чакырылыш аткаруу бийлигине же болбосо президенттен канчалык көз каранды болду? Негизи көз каранды болбош керек да. Эми аларды таптакыр эле сиз берген суроо туура эле. Бирок эми колман келет деп эле. Макул мындагы дейчи, тарашсын. Ушул жооп менен түшүнүп алсын дегенсиз. Тарашсын. Анда балким кайталангандай болушу мүмкүн. Коркунуч бар да, мындан кийинки чакырылышка деле 4 жыл эмес, 1 жылдан кийин эле тарашы керек болгон чакырылыш келип калышы. Албетте. Алар деле мош начар иштейт. Негизден тарашсын. Мен айтып атам го, мен эми коркунуч бар, кийинки чакырылышта 1 жылдан кийин тарашсын. Бирок башка жагы да бар да, возможно, таптакыр башка адамдар келет. Жакшы адамдар келет, жакшы ниет коюп туралы. Анан кийин сизде эркиндик канчалык болду? Көз карандылык болгон жокпу? Кайсыл бир маселелерде, кайсыл бир мыйзам долбоорлорун колдоодо, президенттен, аткаруу бийлигинен? Мен элиме көз карандым. Ишенимдүү түрдө айта аласыз. Мен жаңылбасам, жогорку кеңеште сиз социалдык саясат комитетиндесиз азыр, жалпы эле ушул комитеттин ишмердүүлүгүнө кандай баа берет элеңиз? Мен комитеттен эле видеом бар, урушуп кетип, чыгып кеткен 2-3 жол болду окшойт, андай нерселерчи. Эми начар, абдан начар. Ошол себептен ошол комитет, мен ар дайым айтам, бир нерсе таасир этет да. Мен ойлойм, азыркы билим берүү министрлигинде болуп аткан нерселер ошол комитеттин бирден бир тиешеси бар да, ушул нерселерге. Азыркы көрүп атпайсыңарбы, бызычуу болуп, элдер батпай. Ошол комитет ачыгын айтып кетейин, силердин бирден бир себебиңер бар ошол нерсегечи. Ошол комитеттин депутаттары билип алган. Өйткөнү ошол малда мынтели, тигинтели дегенде жаап жашырып кой, өткөрүп мынтели, антели деп отуп ошол күнгө келдик да. Жогорку кеңеш деген бул жөн эле жер эмес. Жогорку кеңеш деген бул обязательно эле элдер ойлогондой тиги президентке оппозиционный жер эмес, же болбосо бийликке. Жогорку кеңеш деген бул кээ бир жерлерде оңдоп түзөп кетип жардам бере турган жер да. Сурайын дегем, жакында эле бир рейтинг жарыяланды. Ал жакта мен көргөнүмдөн топ 10-нын эң аз сунуштаган эл өкүлдөрү чыгарылды. Такыр мыйзам сунуштагандар деле чыгарылды. Жыйынтыктап атканда өзүңүз балким бир артка карап бир эсептеп көрдүңүзбү, канча мыйзам долбоорун сунуштадыңыз? Ал рейтингти ким кылды? Рейтингти деген элим эле кылат. Рейтингке чыгаралы, опросник кылгыла бүгүн өзүңөрдүн немеңерде, YouTube каналыңардабы же Facebook баракчаларындабы. Эрлан мындай чындап иштеген депутаттардан кимди тааныйсыңар деп рейтинг кылып көргүн да. Эми ал жагынан ошол жерден эл ачык эле айкын эле айтып берет, ким иштеген, эл көрүп турат, элди алдай албайсың. Эл ар дайым көрөт. Эл эгер мен иштебеген болсом, эл көрмөк. Анда жанагындай колдоолор болмок эмес, анда айтмак Эрлан иштебейли. Мен ал немен комментарийлерден деле окуп атам, көөлөр. Ушул эмнен кыйратты 5 жыл отурду дегенде астынан сразу комментарийлер келет. Сен эмнен кыйраттың? Биз көрөт атабыз эмне болуп атканын деп, то есть эл көрөт. Элди алдай албайсың. Азыр мурунку жашоо эмес, там бир 2-3 каналды басып алсаң, сатып алсаң, анан кийин сен эле жакта берген. Азыр соц тармактар бар, азыр любой не болуп атканыңды эл көрүп турат да азырчы. Анда сизде мындай сурайынчы. Сиз ушул жогорку кеңешке келгенде ниеттенип, өзүңүзгө бир максаттарды коюп келдиңиз да көбүрөөк. Толук аткардым. Барынбы? Мен ойлойм, мен толук аткардым. Жетишпей калдым деп ойлогон бир маселелер барбы? Азыр бүтүрүп атам ошолорду.
2-3 калды буюрса. Балким өзгөчө бир сыймыктанган, Кудайга шүгүр, ушул мыйзам долбоорун сунуштап, же болбосо ушул мыйзам долбоору өткөнүнө аябай кубанычтамын деген бир долбоорду эстеп айтып берсеңиз. Жок, андай жок. Бар эми, 1-2 бар эми. Жөн зачем керек дейм. Сиз баягы социалдык тармактарга баягы айтып өткөндөй эле ошол ызы чуу кылды деп тема коюлган видеолордун арасында баягы мектепке барганыңыз бар. Ал жерде ошол мугалимдер ремонт иштерине аралашып жүргөнү бар. Бул мен байкаганымдан эле сиз барган мектепте эле эмес, аябай көп мектептерде ушундай абал, тилекке каршы. Эми айла жоктон мугалимдер ошол жумушту азыр кылып келип атышат да. Эми мен да азыр атын атабайм, кайсыл мектепте иштеген, эми ошол жакындарыма зыяны тийип калбасын деген максаттачы. Алар айтышат, биз кылбайбыз десек эле анда арызыңды столго кой да, бара бер дегендей талап коюлушат да директорлордончу. Сиз кыскача эле жооп берип кетейинчи алдын ала. Урматтуу мугалимдер, силер билесиңер, мен бир проблема менен алышып баштасам, бир көйгөй менен мен толук аягына чейин жетем андай нерселердин. Бирок монтип эчтеке болбойт. Аракет кылам, иштейм, акырында менен өзгөрүштөрдү көрөсүңөр. Мен ойлойм, бир жакынкы малдарда силер садовник, строитель, тиги жана башка өзүңөрдүн кесиңерден башка тоскоолдуктардан жакынкы бир жылдарда, күндөрдө эмес, жылдарда бошойсуңар. Андай нерселер силерге башка башыңарга түшпөйт. Бул жолду болсо да бир бөлүшө аласызбы? Кантип жөнгө салайын деп атасыз? Себеп дегенде ушинтип жүрөм. Ушинтип ар бирөө менен кырылышып, мага менин практикам көрсөттү, башкача неме жок экен, жол жок экен. Ушинтип кырылышып жүрүп, жанагынтип YouTube'га чыгып жүрүп, ар ким Эрлан кайра эле баягы мынтип атат, тигинтип атат деп жүрүп. Негизи анда кылбаш керек, ала деген мыйзам бар да аны контролдоо тууралуу. Негизи неме мөөнөт өткөн товарды сатпаш керек деген деле мыйзам бар. Негизи жалаа жаппаш керек деген деле мыйзам бар. Көп эле мыйзамдар көп эле. Ошон үчүн мен айтам да, ар дайым мыйзамдын иштешине дагы толуктан депутаттын жумушу бул. Мыйзам иштеген дагы депутаттын жумушу. Мыйзам жазып болгондо депутаттын жумушу эмес. Ушуну таптакыр эле түшүнбөй коюшту да. Миңдеп мыйзамдарды жазышат, биз кыйраттык, биз мыйзамдарды жазып таштадык дейт. Практикага келгенде мугалимдер уборка кылып, мугалимдер стройка кылып, мугалимдер чөп жууп жүрөт. Практикага келгенде. Ушундай да, биз мыйзамдын аткарылышын дагы көзөмөлдөшүбүз керек да. Андан кийин силер туура шайлоо кылып, туура адамдарды тандап келсеңер, ошолор туура иштешет. Анан монтип эле жөн эле жүргөндөрдү шайлай берсеңер, анан ошентип жөн эле жүрө бересиз. Сизде маалымат барбы ошол ырыкча мектептерде, окуу жайларда ушул тазалыкка жооп берген кишилер канча маяна алышат азыркы бүгүнкү күндө? Бар, бир 15 миңдей десе керек эле. 10 миң, 15 миң немесинде тегерек. 15 миң эмес, мен 8 миң алгандарында уктум. Же ошондой болуш керек. 8 миң алгандарында уктум. Баягы аякта ставкалар бар да, ар кайсы мектептики аргандай. Дагы 1 сааттык ставка, 1,5 сааттык депчи. 8 миңден башталышат экен. Анан ушул 8 миңге бирөө келип килтеген мектептин уборкасын кылганга канчалык туура деп ойлойсуз? Балким ушул жагы менен бир жолго салса болот. Ал менин проблемам эмес. Азыр ушуну көп азыр хайп кылып, азыр чыгарат. Бирок мыйзам бар да. Биз мыйзамга ылайык жашайбыз. Мен аткаруучу бийлик эмес, мен аны аткаруучу бийликке өткөндө, эгер аткаруучу бийлик боло турган болсом, ошол маалда ойлонуп баштайм. Мен азыр мыйзам чыгаруучу жана көзөмөлдөчү орган. Меники таптакыр башка нерсе. Сиз берип аткан суроону анын бийлиги ойлонуш керек. Сиз ошолордун маянасына бир кызыгып көтөрүүгө мыйзам сунуштап көрдүңүзбү? Аны Эдил Байсалов башын орутуш керек ал мененчи, конкреттүү түрдө. Билим берүү министрлиги башын орутуш керек ал нерсе мененчи. Ал нерсе бүт нерсени алып келип, ошон үчүн система деген нерсе ошон үчүн бар да. Жогорку кеңеш эмнеге 3 бийликке бөлгөн, жана сот бийлиги, аткаруучу бийлик, жогорку кеңеш неме мыйзам чыгаруучу жана көзөмөлдөчү бийлик болуп бөлүнөт. Эмне себептен? Анткени ар бирөөгө определенный жумуш жүктөлүш керек. Анан мен бүт эле суроолорго мен жооп бере бербешим керек. Бул шарт эмес. Жок, эми деген менен сиз сунуштай аласыз да, эл өкүлү катарычы.
Мен суну уштамактурга Эдил Байсалов менен урушуп кеткен деле күндөр болот бе. Суну уштамактургачы. Просто бул биринчиден. Экинчиден ал жанакы сиз айтып аткан неме жумушчулар алар ошол уборканы эле кылат да. Алар таптакыр башка нерсе. А жанагы стройка кылып, стройкадан уборка кылган алардын да жумушуна кирбейт ал. Ооба. Ал ошол акча бөлүнүп берген акчаны жебеш керек. Ошол акчаны жебесе, директорлор, завучтар, районулар бөлүшүп алып жебесе жанталашып, жете турган эле акча. Ошол ремонттоого, жаңылоого, бир жерди актоого ар бир мектепке толук турдуу акча бөлүнөт. Ооба, мен бир мектепти азыр таап чыктым, азыр акт выполненных работын көрүп атам. Азыр мен бүт мектептерди текшерип чыксам, биякта коррупция бар, булар жейт акчаны. Канча дейт? 9 миллионго, 6 миллионго ремонт жасалыптыр бир мектепчи. Жакында эле мен барган мектептердин бирөөсүндө тиги жылы. Бул жылы кайра ремонт жасап атышат. Наркы жылы эле ремонт жасалган экен. Бул жылы кайра ремонт жасап атышат да. Ал ремонтту да мугалимдер жасап аткан жокпу? Мугалимдер жасап атты, ошон үчүн бардым да. Анан тигил жылдагы ремонттун баасы аябай көп экен. Мен азыр эсимде жок, азыр калп айтып албайм мынча миллион экен деп. Аябай көп экен. Ишул жете турган баа экен да. Ал бир 3 жылдык ремонтко жете турган баада мисалы эмне себептен кайра ремонт жасап атат? Анткени бул коррупциялык схема. Акча жеш керек. Анда биздин жөнөкөй мугалимдер ушундай кысым болуп атканда эмне кылыш керек? Эми алар ар кимиси өз алдынча күрөш албайт. Азыр айтып атам го, баягы шашпагыла. Сиз дагы шашып атасыз бул суроо мененчи. Мен жооп берип кетпедим. Шашпагыла. Мисалы ошол Нисакар долбоорун эле баштаганда мен байкасаңар кичинекей эле мындай магазиндерге келип кичинекей эле мындай бир корзина мөөнөт өткөн товарларды чыгарсам, 2 жылдан кийин мен тонналап мөөнөт өткөн товарларды алып барып туруп свалкага төктүрө баштаганда ожечи бүт нерселер майда нерседен башталат. Шашпаш керек. Ошону акырын биринчи ошол нерсени кылып алып, акырын тизип кете берсең, анан шурудай болуп тизилип туруп, андан кийин акыйкатка чыгасың да. Чындыкка, мыйзамдуулукка чыгасың. А мындай сразу эле төшкөгө калып, басыңды кыйын киши болуп кыйкырып бере турган болсоң, анда бир нерсеге барып каласың. Убада катарында эмес, бирок анда ниеттен эле жакынкы бир 2 жылда ошол сиздин аракетиңиз менен бул маселе буюрса 2-3 жылда чечкенге аракет кылабыз. Толук түрдө. Толук түрдө. Айтып өттүк, азыркы жогорку кеңештин тарашы боюнчачы. Азыр жооп берүүгө даярсызбы билбейм. Алдыдагы шайлоого катышасызбы? Ооба, катышам. 100%. Кайсыл округтан катышайын деген? Тандай элекмин. Мен азыр шайлоо жөнүндө ойлонгонго таптакыр убактым жок. Меники мен түшүнгөнүм бир жума, 2 жумам калды. Элге берген анттарым бар, ошолорду аткарып калганга жетишип калайын деп аракет кылып атам да азырчы. Түшүнүктүү. Мен билген эмесмин да мындай болуп калат экенин. Ошон үчүн азыр кратчайший сроки жетишип аракет кылышым керек. Жалпы эле жогорку кеңеште азыр эми көбүрөөк сын айтып атабыз да. Сиз кесиптештериңизден балким атын атай аласыз, кээ бирлерин ушулар жакшы иштеди деп. Эми бар 2-3 бар, бирок атын атабайм. 2-3 бар. Жакшы эле иштейт, аракет кылышты азаматтар. Бирок 90 депутаттын арасынан мен 2-3 деп атам, элестетип атасызбы? Хорошо, мен аябай мындай баягы добрый адам болуп антип минсем 6-7 дей алам да. Болду. Андан ашык айта албайм. Аябай эле добрый болуп кетсем 10 дей алам да. Андан может 15ке барып туруп такалып калышы мүмкүн, бирок андан көп эмес да. Бирок депутаттар 90 да. Жөн эле кээ бирлерин балыктай болуп эле келип отуруп эле костюм шумун кийип эле водитель менен жүрүп эле жөн эле отуруп эле аракет кылып атпайбы. Мага неме эмес, менде ичи күйгөндүк эмес, мага барьер. Мага десе 150 жолу бай болсун, мен байлардын жашоосун көрдүм, кстати. Клуб миллионеровдун арасында айланайын, бизден бактысыз экен бакыштардын жашоосучу. Ошо акча башына тыгылып калгандагы өзүн да неметет да, өзүн да сатат да ошол акча үчүнчү. Андан кийин эмнеден баштадым мен? Ошол ишул ошондой экен. Ага караганда элиңе кызмат кылып, ушул дүйнөдө бир кичинекей болсо да тарых изин калтырып
элиң үчүн жериң үчүн мээнет кылып өтүп кеткенден жакшы эмне бар? Мен эсимде калгандарынан сиз Тажикстан менен чек ара маселесине азыркы абалга келгенде сиз болду, чекит коюлду деп айтканыңыз бар да. Эмнеден улам ушундай сөздөрдү айттыңыз, ушундай пикирди? Кесип салып сураган туура эмес. Эмнеге? Чекит коюлду да, мен эмелер чечилди да, границалар чечилди да, сен сөзүң туура эмес болуп калат азыр. Макул, границалар чечилгендиги боюнча баягы сиз толук түрдө макулсузбу азыр чечилген точкаларга? Ооба. Барып жеринен тааныштыңыз же болбосо? Барып жеринен тааныштым, өзүм жанагы проволокалардын баарын көрдүм. Эми ошол жерде айткандай эле биздин эми чегибиз бар да, чегибиз бар. Биздин жерибиз бүтүп, биздин жерибиз бүтүп, башкалардын жери башталган. Конкреттүү түрдө мына ушул линиядан деп көрсөтүлө алат да. То есть бунун неси жакшы? Мунун эми баягы Тажикстан менен болгон окуяда биз эмнеге эл аралык түрдө өзүбүздү коргой албай койдук? Анткени линия жок болчу. Так сызык жок болчу. Алар бизге кирдиби? Же кирбей калдыбы, биз толук айта алмаган эмеспиз. Конкреттүү түрдө айта алмаган эмеспиз да. Анткени эч кандай сызык жок болчу ал жердечи. Азыр биз аларга кирсек, же алар бизге кирсе, конкреттүү түрдө көрсөтүлөт. Мына могул жерден кирди депчи. Ушундай жери бар да, ушундай жакшы жери бар чектинчи. 4 жыл аралыгында аткаруу бийлиги менен жүргүзгөн иш аракеттериңиз сизди канааттандырды. Ооба. Канааттандырды. Бийликтин да иштеген жумуштары мени абдан канааттандырды. Буга чейинки бийликтерден эмнеси менен өзгөчөлөндү деп ойлойсуз? Баары менен. Булар иштешти да. Булар чындай иштеп атышат. Эли үчүн, жери үчүн иштеп атышат. Мен айтып кетпедим беле. Тигилердин деле ошондой эле шансы бар болчу. Акаевдин деле ошондой эле шансы бар болчу. Бакиевдин деле ошондой эле шансы бар болчу. Атамбаевдин деле, Жээнбековдун деле ошондой эле шанстары бар болчу ушуларда эле. Эмне кылышкан жок билбейм. Сизге аткаруу бийлигинен кызмат сунушталса барасызбы? Же тагыраак болгондо кайсыл багыттарына сунушталса барат элеңиз, ушул жагы менин колумдан келет деп? Себеби сизге баягы комментарийлерде да сындар бар да, өз аткаруу бийлигине келсе, мисалы 10 күндө иштей албайт деген сыяктуу комментарийлерден окусаңыз деле керек. Мен андай комментарийди миллион окугам. Айтып атам го, мен Нисахарда деле андай комментарийлерди көргөм. Бул деген 2-3 күндөн кийин эле жок болот, анан бирөө башка чыгып кетет, анан калп эле хайп үчүн кылып атат, анан мындай тигиндей деген сөздү анан ошондой эле угуп, ошондой эле бүтүрүп койгом. Мен андай сөздөр мага көп эметпейт. Бул сурооңузга болсо жооп иштей алам. Билбейм, мен эми азыр мындай да, сиз берип аткан суроого мен айтып атпаймынбы? Мен жооп бериш үчүн сиз берип аткан суроого мен анын үчүн ошол нерсе менен алек болушум керек. Отуруп туруп эле ооба, макул, жок деп кое албайсың жашоодочу. Меники азыркы башында айтып кетпедимби? Сүйлөп баштаганда башында айтып кетпедимби? Меники азыркы задачам бул мен берген убадаларымды аткарып калыш элдин алдында. Ошону айттыңыз, толук аткардым да. Башка нерсе жок менде азыр. Башка нерсени ойлонбой элем мен. Агитацияны ойлонбой элемин, кандидатурамды ойлонбой элемин. Эртең ушундай суроо түшсө ушинтип жооп берем деп ойлонбой элем. Мен азыркы сиз алып аткан интервьюдагы чынымды айтсам мен убактымды алып атат да. Ачыгын эле айтып кетейин, потому что мен сизден чыккандан эле азыр кайра аябай аймактарга кетем. Бирок мен баягы силердин мээнетиңерди баалайм. Силер дагы абдан бул нерсени ушинтип даярданасыңар, могу светтерди коесуңар, камераларды коесуңар, бул оператор байкелерибиз келет. Сиз отурасыз, ошо сиздин убактыңызды, сиздин мээнетиңизди баалап, мисалы мен келдим да, көп подкасттарга, көп интервьюларга мен ошентип эле барам. Мен жок дебейм. Практическичи. Анткени мен силерди баалайм да. Баягы азыр эле жаңы чыгып аткандар бар, аларды поддержка кылам. Аларды отуруп айтам. Мен көргөндө баягы волноваться этет, переживать этип кетет, айтам, келиңиз, эс алып алып. Мындай суроо бар деп. Жок, сууңузду ичип алыңыз, шашпаңыз деп.
мен силердин мээнетиңерди балайм да просточу. Ошол себептен келем. Мен мисалы сизди тааныйм, чынын эле айтайынбы? Мен сиздин атыңызды да сураганым жокмун, чынын айтсамчы. Каерденсиз, эмне кыласыз деп турабы, сиз айттыңыз адрес мондай. Чындыгы үчүн мен деле айтып өтөйүн, бир байланышканда эле макул дедиңиз. Таптакыранда нерсем жок да мындай неметипчи, ошол себептен. Анда мен да сиздин убактыңызды албай баягы бир 2 суроо менен жыйынтыктаганга аракет кылайын. Буга чейин ошол элге Кыргызстандагы акыркы 5-10 жылда десем болот, аябай бир пайдалуу, ошол учурда популярдуу болгон Нисахар долбоорун негиздеп чыккансыз. Ошол Нисахар долбоорун алып жүргөн учурда көзүңүзгө көрүнгөн маселелер, анан ушуну депутат болсо чечүүдө экен деген кайсыл маселелерди бир жолго сала алдыңыз? Бул Нисахар долбоорунун өзөгү бул улуттун ден соолугу да. Көп бизнесмендер жана акчанын артынан кууп калган бизнесмендер аларга биздин ден соолугубузга баары экен. Нисахар долбоору менин жашоом негизи эле ошондой начар адамдар менен күрөшүү да. Негизинен элечи. Анан кийин ошол себептен азыркыга чейин Нисахар долбоору да уланып атат. Азыркыга чейин Эрлан Кокулов дагы иштеп атат. Айтам го, любой нерсе бул баягы шуруудай болуп тизилет деп чечкен эчтеке жок. Эң эле жакшысы мен ушул электрондук тамекилерди ойлойм да. Ушул электрондук тамекилерге запрет койгонубуз эң сонун нерсе болду да. Бул келечекке, Кыргыздын келечеги жана дагы башка нерселер бар. Мен аны башыма салып жүрбөйм, бирок айтып атам го, мындай чемодан көтөрүп албайм, мындай так, мындай кылдык, тигиндей кылдык деп. Биз ошол жумушту аткарып атабыз, ошол жумуштун үстүндө иштеп атам мен. И дагы да болсо иштей берем. Мага эң эле маанилүү нерсе бул улутумдун ден соолугу. Анткени улуттун ден соолугунан ошол улуттун акыл эси зависит этет да. Ден соолуктан. Ден соолугу жакшы болсо, жакшы тамактарды жеп, жакшы продукцияны алып чоңойсо, ал адам акылдуу болуп чоңойт. Бул логический эле нерсе да. Кыйналып, жана андай начар нерселерди жеп, андай мындай кылса, бул баягы мээге доо келтирет да. Ошол себептен мен улутумдун коопсуздугуна, улутумдун ошол келечеги үчүн иштей берем. Барир. Мен бул жашоодо конкреттүү түрдө өзүмдүн жеримди таап, өзүмдүн максатымды эңсеп койгон адамдарга кирем да. Мен билем эмне кылыш керек экенин жана каяка барыш керек экенин. Акыркы суроо болсун анда. Анан эгер кааласаңыз бул суроого жооп бербей койсоңуз деле болот. Себеби менде далилим жок. Ушул социалдык тармактарда, өзгөчө Facebook'та окуган ушактардын бири. Эрлан Кокулов өзүн калп эле ошол бай эмес адамдардын катарында көргөзгүсү келет. Атайын жогорку кеңешке да жөө барып, же болбосо коомдук транспорт менен барып, менде эч нерсем жок деген маанайда өзүн көрсөтөт. Чындыгында анын байлыгы башкалардыкынан ашса ашат, кем калбайт деген пикир бар экен да, бир нечечи. Ушуларга сиз кандай жооп берет элеңиз, эгер жооп бергиңиз келсе? Негизи эле эмнеңиз бар сизде азыркы учурда? Материалдык жактан алганда. Унам бар. Ütүп ал мындай до конца меники эмес да. Төлөп бүт элексизби? Мындай шатата деп турат да ал делечи. Мындай деп айтайынчы мен жанымда жүргөндөр абдан жакшы билишет да мен кандай экенимди, ошолордон эле угуп билиш керек да. Мындай жөн эле көчөдөн же тиги Facebook'тан жазгандардан эмес. Мен көп эле билишет, мен ким менен жүрөт экенин, каякта досторум бар экенин, кимдер менен жардамчым экенин ошолордон сураш керек да. Мисалы бүгүн канчасы дедик? 18. 18 мен көчө күнү карызга акча алдым да. Анткени мен бүгүн жана айтып атпаймынбы, азыр айыл аймактарга чыгышым керек, андан кийин ошого тилекке каршы акчам жетпей калды да. Анан бүгүн мисалы карызга акча алдым. Бүгүн эртең менен карызга акча алып, анан ошол менен азыр спокойно чыгып кете берем да. Например, просто элементарный эле нерсе да. Жанагы жооп берип кетпедим менчи, мындай кеп акчада эмес да, бактылуу болушун. Бизди ушундай тарбиялаган. Акча тап, үй сал,
разницасы жок. Коррупция менен деле мисалы силердин малыңарда билебиз, мен бир топ эле күчсүз болуш керек. Менин малымда балдарын атайын налоговыйга, ГАИге, жанагындай прокуратураларга акча берип, биринчи окутат баланы, акча берип окутат анда. Анын кадимкидей немеси бар. Сессия келгенде мынча бериш керек экен деген бар. Прайс бар. Ошону берип 5 жыл окутуп, анан дипломун акчаны берип туруп, инвестиция кылыпчы. Эмне себептен анткени бул бала ГАИге же прокуратурага же налоговыйга киргенде ошол эле пара алып, ата-энелер билет. Алдын ала ошон үчүн ошол жака тапшырып атат да. Ошол жерден эле пара алып, анан жана акчаны актап анан өзүн багып кетет. Азыр ал көрүнүш алды эле бир аз бар, эми сиздин убактагындай болбосо керек. Биздин малда абдан катуу болчу ушул нерсечи. Абдан тим эле айтып атам го, ансыз мүмкүн эмес болду. Мүмкүн эмес болчу. Ата-энеси ошол бала университетке чоңоюп келатканда эле, университетке тапшырып атканда эле баласы коррупционер болот экенин билчү да. Ошо коррупцияга түрчү. Балам койсун, жакшы, ал жерде деген жакшы акча табат экен, ал жерде деген жатка бар экен. Эми жатка деп айтпайт, ал жерде жакшы акча табат экен ал жерде депчи. Элдер ачык эле айкын эле бири менен сүйлөшчү. Эми анын айлыгы бир 8.000 сом экен, бирок жакшы жери бар экен, жанагы элдер келип чыштап кетет экен депчи. Аны эч ким коррупция же эме деп айтпайт. Эч ким айтпайт. Мындай норма да. Халтурасы бар экен. Халтурасы бар экен. Норма болуп калганда биз үчүнчү. Мен башкаларга жооп бере албайм, бирок мен эч качан балдарымды андай арам акча менен бакпайм. Бакпайм, мага кереги жок андай нерсе. Балдарыма дагы арам акчага тийгиздиртпейм. Мен балдарым дагы буюрса андай нерсени көрбөйт дагы, кылбайт дагы да. Арам акча менен балдарыңарды бакпай эле койгула. Мен баягы бирөөнү жумуштан кетирип атсам, эми мен үчүн кетип атат да жумуштан, ошончо аял жазып турат ушул жерден. Ал деле көрөт болуш керек, аял жазып тур, ал деген 5 баланын атасы. Бизди жалгыз баккан ошол депчи. Антип балдарыңарды бакпай эле койгула. Ал деген, биринчиден силердин уул кыздарыңар, бирок силерден кийин эле ал кыргыздын уул кыздары болуп эсептелинет. Кыргыздын уул кыздарын антип арам акчаңар менен бакпай эле койгула. Анан мага антип милдет кылбай эле койгула. Биз багып атабыз депчи. Багасыңар, жашнакай баккыла. Жашнакай өлкөдө жашнакай бала болуп чоңойсун. Алдыгы немеңерди токтоткула, өзүңөр коррупционер болуп аны багып, анан кийин аны дагы бир коррупцияга түртүп, аны дагы ошондой бир жерлерге окутуп, анан кийин ал жерден ошентип пара алса болот экен деп болду, эми мунуңарды токтоткула. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин деген жерим. Азыркы жашоо бул башка жашоо, бул мыйзамдын жашоосу. Мен сиздин күйөөңүзгө, ошол жолдошуңузга возможно даже жакшылык кылдым. Возможно, эртең бирси күнү ал жөн эле увольнение менен эмес, эртең бирси күнү ал взятка менен кармап туруп камалып кетмек. Так что мен сизге айтарым ошол. Анан мага антип личкага жазбай эле койгула. Мындай сен кетирип салып, мындай болуп калды, анан тигиндей болуп калды деп жазбай эле койгула. Мага эгер арам акча менен бала чакаңарды бага турган болсоңор, анан арам акча менен жашайм деген ниетиңер бар болсо, анда силер мен үчүн адам деле эмессиңер да, ачыгын айтайын. Сонун азыр сөзүңүздөн чыгып кетти бул суроо. Бир суроо кыска жооп берсеңиз болот. Буга деле кааласаңыз деп айтайын. Карыз алдым депчи. Жогорку Кеңештин депутаты Эрлан Кукуловдун азыркы учурда канча карызы бар? Ой, толтура. Толтура. Болжолду. Сахардан бери бүт элек эле карыздарым бар. Толтура. Эми айтып атам го, мен антип жашабайм мен. Карызы бар, ырысы бар деп коет. Серьезно айтып атам. Шундай эле айтып атам. Карызымдын ырысы бар. Зато в тонусе держу себя, мындай катуу расслабляться этип кетпейм. Билем. Карыз, ал акча жагынан карыз го, эчтеке эмес ал акча жагынан карыз. Ал буюрса кутулабыз ал мындай. Бирок ушул карызы бар адамдын немеси бар да. Все равно баягы түйшүгү бар, неме болбойсуң. Өйдө учуп кетпейсиң, билесиң да өзүң немеңдичи. Менде да мотивация жакшы экен, ырысым бар экен буюрса. Сизге чоң рахмат келип бергениңизге. Баягы сиз айтып өткөндөй урушпай жакшы маанайда жыйынтыктадык, кубанычтабыз.
Сиз айткан мына туугандар мына ушул жерден айтып кетейинчи, мына кырылышкан жокмун бала менен, кекеткен жокмун, этиканы бузган жокмун, жакшынакай сүйлөштүк. Эми бизде кээ бирлер жазгандар да болот, баягы жыйынтыктоочу сөз берсең да болмок деп. Эгер кааласаңыз, кайрылууңуз болсо, кыска бир эркин формат. Эркин формат болсо пайдаланып кылайынчы, ошондой эле коррупцияны жок кылабыз. Урматтуу туугандар, коррупцияны жок кылабыз, баары бир акыртуу жок болот, орду мененчи. Ошол себептен азыртадан эле баштагылачы. Мына кээде токтотуш керек мындай нерсеничи. Чоң рахмат сизге дагы жол көрүп бергениңизге. Кыска жыйынтыкта эле элибизде, жерибизде тынчтык, аманчылык жана өлкөбүздө коррупция жок болгон күнгө жетүүнү насип кылсын. Чоң рахмат.